Ар күндөгү иштери буйрук, токтоо, арыз даттануулар өңдөө, кириш-чыгыш иш кагаздардын иретин сактоо менен өткөн мэриянын жана шаардык кеңештин кызматкерлери бул күнү сахна кийимин кийишкен. Эл алдында бири чимирле бийлесе, экинчиси чоң комузчулардан кем калышпай аспапта кол ойнотту. Ал эми Нарын шаарынын мэри оркестрдин коштоосунда обон созгондо көрүп отурган көпчүлүк кол чабуулар менен коштоп турду. Шаардык кеңештин төрагасы Автандил Молдосалиев дагы сахнада сүрдөбөй мыкты ырчыларда эле обон созду. Төрага патриоттук маанайдагы чыгарманы тандаган. Өркесенин алып баруучулары Актан Акылайдын тамашалуу диалогтору маанай көтөрүп, шаар жетекчилиги кеңештин төрагасы баштап катышкан мыскыл тамашалар зал жаңырта күлкү тартуулап турду. Ошкан болуп бизге эмне күн албай атабы? Биринчи жолу да делем алдагы. Мынакей. Достор. Бириз менен кирип, бир кабинетке отуруп, жалаң иш кагаздары менен иш алып барып, бир эле мындайча айтканда дресс-кодду сактап, этиканы сактап жүрсөк, эми мында таланттарды арасынан тандоо менимче кыйынга деле турган жок бир четинен. Бул сахнага чыгыш мага өтө аябай кыйын болду. Себеби ошо 500-600 кишинин адамдын көзү карап турганда ошо сүр бар экен. Бирок мен кичине артист эмесмин. Кемчиликтер болсо туура кабыл алат болуш керек деп ойлойм. Анан бул да мага бүгүнкү иш-чара аябай өзүмө жакты. Мэриянын кызматкерлери сахналаштырылган оюн зоокторунда эл сынына кабылып келе жаткан шаардагы айрым көрүнүштөрдү да чагылдырышкан. Жылда отургузулуп өспөй калган көчөттөр, аларга көрүлгөн камкордуктар жана жеткен зыяндар азил чыны аралаш элге көрсөтүлдү. Мен ушул Ыргеседе жашыл мурас улуттук долбоорун ишке ашырып жатпайбызбы? Анан ошону биз ушул сахнада сахналаштырып чагылдырдык. Баягы жылда тиксе, жылда жок, жылда жылан жеп кетет дегенибиз, баягы балатыларды жылда тигебиз го, анан кайра эле өспөй калды деген биздин шаарыбыздын тургундарынын сындары көп. Анан биз өстүрүп жатабыз да, суу берип, күнүгө карап, сырттарын тосуп, анан ошону биз сахнада чагылдырдык. Бир гана кыргыз тилинде эмес, башка тилде да обон созуп көрүүчүлөрдүн купулуна толуу аракеттери күч болгон мамлекеттик кызматкерлердин ыр майрамына дубан башчысы Сабыркул Ашымбаев баштаган көрүүчүлөр зал толтура келди. Өз сөзүндө нам болсо ырда болорун белгилеп, демилгени колдоорун айтты. Мен мэрдин идеясын колдойм. Мындай көп кишинин колунан ырдаш эл алдында мындай кенен жүрүш көп кишинин колунан келбейт. Бул мэрияда бүт мындай таланттуу кыргызда айтылат эмеспи? Жетимиш өнөр алдык кылат деп. Анан эми ушундай таланттуу кызматкерлер бар экен. Артисттер биякта эле калды окшойт. Шаар башчысы иштин көптүгүн шылтоо кылбай, мындай саамалыктарды кошумча уюштуруу пайдасын гана берерин кошумчалады. Ар бир кызматкер иштин тартибин гана билбестен, руханий көрөңгөсү да толук болуусу маанилүү дейт. Бул концерт уланат. Мына бүгүн биз Ыркесени билим берүү тармагын өткөрүп беребиз. Ошентип топ-топ болуп 9 жолу бул жерде концерт өтөт. Биздин эсептөөбүз боюнча бул жол менен 700 миң тегерегинде акча түшөт экен. Ошол 700 миң толугу менен шаарга кирет. Ал эми ушул Ыркесерди өткөргөндөн кийин бунун ичинен атайын комиссия мыкты ырдаган, мыкты бийлегендерди тандап алып, 17 сентябрь шаардын күнүнө карата Бишкекте филармонияда концерт берели деп атабыз. Ага дагы ошол билет сатылып, адан түшкөн акча дагы шаарыбыздын бир жакшы ошол инфраструктурасын жакшыртканга жумшалат. Айтылгандай, ырдын кезеги уланат. Сахнага кийинки болуп, агартуу тармагынын өнөрлүүлөрү даярданышат. Лариса Калдыбаева, Нурсултан Болотбеков, Адилет Алмазбеков, Өлкөдеми.